Бүгін ошол адам баласынын ыйманын ыйман кылган, ансыз ыймандын жашоосу мүмкүн болбогон бир маселе жөнүндө сөз кылабыз. Өткөн жумада ыймандын зарылыгын айттык силерге, эң чоң немат экендигин айттык. Имандуу болуубуз эле канчалык деңгээлде Кудай Таалага шүгүр кылсак дагы ошол ыймандуулуктун акысын бере албайбыз деп өткөн жумада силер менен жакшы бир мисалдар алып келгенбиз. Ыймандын баалуулугу керек болсо 7 кабат асман менен жер жүзүндө берилген нерселердин баарын артык экендигин дагы эмне кылдык? Бир мисал иретинде Абдуллах бин Хузафанын мисалында бергенбиз. Бай капырдын чекесин өппөдү эле. Керек болсо сен дейт мага өзүңдүн байлыгың текке кой дейт. Арабтардын баардыгын байлыгын азыркы учур менен салыштыра турган болсок туурабы? Арабтардын байлыгын баардыгын мага берсең дагы дейт, мен көзүмдү ачып, жумуп, ошол убакытчалыктагы иманымдан эмне кылбайм? Ажырабайм дейт да. Эмнеге ошентет? Эки мааниси бар. Эмнеге бул көздү ачып жумуп, бул өтө кыска бир мөөнөт. 1 секунд, 2 секунд бир мөөнөт. Мына көздү жумдум, ачтым. 1 секунд дейин, Ия, туугандар. 1 секунд. Сен мага дүйнөнүн баардыгын бер, 1 секунд имансыз бол. Анан кайра иманга кайта бер деген сөз да бул жердечи. Айтат, аны да алмаштырбайм деп атат. Имандын өтө баалуу нерсе экендигин, дүйнөлүк материалдык нерселер менен эмне бааланбай тургандыгын, бизде бир нерсенин баасы көбүнчө эмне менен бааланып калган? Ия, материалдык нерселер менен бааланып калган. Мүмкүн мындан бир 20-30 жыл мурун материалдык бир нерсе менен бааланбаган нерселер да азыркы учурда ошо менен бааланып калган учурда жашап атабыз. Адам баласы оңой менен абийирин сатып атпайбы? Оңой менен намысын сатып атпайбы? Оңой менен эркектигин сатып атпайбы? Улутун сатып атпайбы азыр? Тилин сатып атпайбы? Үрп адатын сатып атпайбы? Жерин сатып атпайбы? Азыр кандай заманда жашап атабыз? Кайталап жатам, мүмкүн 5-10 жыл мурун, жалпылап айтып атам, мүмкүн 5-10 жыл мурун, 30 жыл мурун материалдык бир нерсе менен бааланбаган кээ-бир баалуулуктарыбыз азыр бааланып калды. Болгон өтө төмөн болгон бир даража менен бааланып калды. Туурабы, туура эмеспи? Иман болсо бунун катарынын башында турат, бул нерсенин башында турат. Иман бааланбайт эч качан. Иман бааланбайт. Ошон үчүн Абдуллах бин Хузафа эмне дейт? Көз ирмем чалык дейт да, карасаңыздар, субханаллах. Дүйнөнүн баардыгын берсең дейт, эмне кылбайм дейт мен? Эмне кылбайм дейт? Алмаштырбайм дейт. Бул биринчи маани, бааланбай турган экендигин. Экинчи мааниси эмне билесиздерби? Мындан да жаман нерсе. Мүмкүн ошол учурда Азраил келип менин жаныма алып кетсе, түбөлүктү капыр бойдон калам мен. Мүмкүн ошол учурда Азраил келип, ажалымдын убактысы келип туруп, жанымды ала турган болсо, мен капыр бойдон кетсем, түбөлүктү кайсы жердемин? Тозоктомун. Миң бушайман бол, миң кыйкыр, миң сызда сага эч кандай бир пайда бербейт ал. Бүттү. Мөөр коюлду, түбөлүктү тозокко түшөсүң деген сөз. Кур'ан буну айтат.
Пайgambar aleyhissalatu vesselam'dın hadisi bunu aytat. Allah Taala'nın düşürgön şariatı bu nerseni aytat. Oşul iki manisi bar degen söz. Bugün bolsa tuğandar, imanımızды iman kılgan, imanımızды bağlı kılgan bir nerse jönünde söz kılabız. Al nerse ihlas dep atalat. Emne dep atalat? İhlas. Ihlasdуулuk degen söz. Karаңыздар. Kaysı hadis kitabını açpasaňar, en birinci aytılgan hadis var. Kıskaçası, Kırgızça manisi, amaldar emnege jaraşa, niyetke jaraşa degen hadis var. Bul amaldar niyetke jaraşa degen hadistin manisi, ey kul ihlasdуу bol. Amalыңda ihlasdуу bol. Amalыңda ihlasdуу bol degen sözdün manisi, sen amalыңda bir gana Kuday Taala'nın razılığına bağıttalıp oşul razılığın közdö degen söz. Bir kadam taştasan, bir gana Kuday Taala'nın razıçılığı üçün kadam taştaysın. Em karаңыздар, bir sura. Adam balası iman keltirgenden keyin an üal üçün en manili olgan nerse emne degende Müslüman kanday жооп берет bilesizlerbe? İman keltirgenden keyin al üçün en manili olgan nerse emne degende Müslüman mınday жооп beriş gerek. Men üçün en manili nerse Allah Taala'nın, menin Rabbimdin, menin jaratuuçumdun bul düýnö jana tübölük düýnödö menden razı bolusu kalom bul deydi. Dep aytuusu zarıl. Bir Müslüman için oşal. Ekinci sura. Allah Taala senden razı bolusu üçün en algaçkı şart emne? Kebir aytышы mümkün. Allah Taala bergen buyruktardı atkarasın. Seni bir nerseni tıygan bolsa, tıyulardan özündü tıyasın. Kıskaça şariat boyunca jaşaysın dep aytышы mümkün. Birok oşol jerde biraz açıkta zarıldığı var. Biz emne deybiz? Amal turbayt al jerde. Amal turbayt. Andan da manili olgan nerse var. İhlas turat dep aytılат. İhlas turat. Allah Taala'nın razıçılığına jetkirgen emne olup eseptelet? İhlas bolup eseptelet. Kuldun jürögündögü ihlasdуулuk bolup eseptelet. Emne sebepten amaldan öýdö koyup atabыз ihlasты. Sebebi ihlassız amal, ihlas, jürögünde ihlasdуулuk jok bolgon kişinin amalı ruhsuz, cansız dene sıyaktı. Kaytalap çatam, manülü bir salıştırma. İhlassız, ihlasdуулuk jürögünde bolboy turup, bir adamdın kılıngan amalı emnege okşoş tuğandar? Cansız, ruhsuz bir emnege okşoş? Denege okşoş. Cansız bir denenin bir paydası var mı? Hiç kanday paydası yok. Cansız bir dene tübölüktü emes. Cansız bir dene 1, 5, 10, 20, 30 minuttan kim, 1 saattan kim buzula başlaydı. Bana amalda ihlas denedeki can siyaktı. İhlasdуулuk öte manili tuğandar. Allah Subhanahu ve Taala Kur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e buyruk bergen. Aytkının o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem maga dinimdi jaşap jatkanda dinimde ihlasdуулuk buyruk berildi dep aytkının deydi, karasaňızдар. Dinimde emne? İhlasdуулuk buyruk berildi dep aytkının deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din başka bir hadisinde köp adam balasın köp amal kutkarbayt, köp amal kutkarbayt, az bolsa da ihlasdуу olgan amal kutkarat deydi. Sebebi
ıhlastуулуксуз кылынган амал дароо же рия болуп калат, эл көрсүн үчүн болуп калат, же Кудай сактасын адат болуп калат. Азыркы ошондой бир учурда жашап жатабыз. Адам баласынын, мусулмандын кылган амалынын көбү ыхластуулук менен аткарган бир ибадаты эмес, көнүп калган бир адаты катарында аткарылып жатат азыр. Бул эң жаман нерсе, туугандар. Бул эң жаман нерсе. Кээ бир адамдарды билебиз, 5 убакыт намазын окуйт, кадимкидей окуйт, убагында окуйт, таштабайт, бирок ошол эле учурда пайыз менен иштейт. Ошол эле учурда Алла Тааланын тыюу салган нерселерди аткарат. Буга кандай жооп бере алабыз? Биз буга мындай жооп бере алабыз. Аллах субханаху ва таала Кур'анда айтат: «Инна-ссалата танха анил фахшаи вал мункар». Албетте адам баласынын окуган намазы, Кудай Таала кылган ибадаттары эмне кылат? Жемеленген жаман күнөө болгон, тыюу болгон нерселерден алыстатат дейт. Эгерде сен намаз окуп жатсаң, сенин намазың башка күнөөлөрдү сени тыйбай жатса, такыр тыйбай жатса, кээ бирөө бар, бир тыйылат, кайра түшөт, бир тыйылат, кайра түшөт, тигинде болот, мындай болот, бул иманын дал өзү, нафси бираз семирген деген сөз ал жерде. Ал жерде адам баласын намазы пайда берип атат деген сөз. Себеби бушаймандык маселеси бар. Бир ишти кылат, бушайман болот, бекер аттиң деп, кайра ага эмне тобо кылат, анан кайра түшүп калат дегенде мындай. Бул мусулмандын жашай турган нерсеси бул. Бул шариаттын көзүндө нормалдуу болгон бир нерсе. Сен ошол күнөөнү өзүнө адат кылып алмайын деген сөз да. Мен азыр кайсы маселе боюнча сөз кылып атам? Намаз окуйт, бирок такыр ойлонуп да койбойт. Бул нерсе болбойт, бул жаман нерсе, тыйылыш керекмин, алыс болуш керекмин. Жок, адаттагыдай эле ошол ишин улантып кете берет. Бул инсан. Бирок ошол инсандын намазы албетте Кудайдын астында эгерде фикхи өкүмдөрүн толук аткаруу менен эреже боюнча окулуп жаткан болсо, албетте парызын аткарган болду. Бирок функционалдык жагынан аткарып атабы, аткарбай жатабы маселеси чоң суроо. Жок, аткарбай жатат бул инсандын намазы. Демек бул инсандын намазына суроо берилиш керек. Канчалык деңгээлде сенин намазың ыхластуу болуп эсептелет? Өз-өзүнө суроо берип, ошонун жообун табыш керек. Анда ыхластуулук деген эмне? Туугандар, ыхластуулук деген эмне? Ыхластуулук сенин кандайдыр бир амалды бир гана, жалаң гана, тек гана Кудай Таала үчүн аткарганың. Түшүнүктүүбү? Башка нерсе үчүн эмес. Башка нерсе үчүн эмес. Бул ыхластуулук болуп эсептелет. Бир гана Алла Таала үчүн. Бир нерсе кыласың, мен бул нерсени Алла Таала үчүн кылам. Адаттагы нерсеңди Алла Таала үчүн кыла турган болсоң, адатың сенин адатыңды ибадатка айлантырып жиберет, кара. Эгерде ибадатыңды адат иретинде кылган болсоң, бүттү. Сенин катардагы сооп алып келе турган ибадаттарың адатка айланаттан кыпындай сооп бербейт. Ошол нерсени мындай даражага түшүргөн эмне дегенде, адам баласынын жүрөгүндө ыхластуулуктун бар болуп, же болбосу ошондой даражага түшүп коет. Маанилүү экенби же маанилүү эмеспи? Ия. Бул хадистин айтылуу бир себеби бар. Амалдар ниетке жараша деген. Азырети пайгамбарыбыз доорунда хижрат буйругу берилгенде Меккеден Мединеге баары көчүшөт, билесиздер. Ошонун ичинен бир киши көчөт. Маккадан Мадинага көчөт. Көчүү процесси болот, амалы болот деп айталы. Макулбу? Физически бир амал. Көчүү процесси болду. Бирок ошол учурда
Tigi Mekkelik kişi Madina'dağı bir ayal menen süйлөшүп жаткан болот. Üylönүү маселеси боюнча. Tigi Madina'daki ayal şart koşot. Eğer de sen Mekke'den Madina'ga göçө turgan bolsoň, men saga turmuşka çygam dep aytat. Bul bolsa makулдугун берет дагы, ошол учурда хижрат туш келип калат. Көчүү туш келип калат. Мусулмандар менен кошо бул да мусулман көчүп калат. Бирок бул кишинин эмнеси, ниети хижрат болгон эмес. Себеби хижрат кылуу өтө чоң бир амал да. Hicrat kılat dağın kim için? Onun için bu hadiste aytat da muhaciru Ummu Kays dep koyat. Ummu Kays'ın emnesi hicrat kılıcısı. Oşol Ummu Kays için Medinaga ketken dep aytat dağın. Sahabalar arasında biraz talaş tartış maselesi bolot. Monu soğugançılık bar jok. Sebep degende bul Allah jana Allah'ın elçisi üçün emne kılgan jok. Göçkön jok, hicrat kılgan jok. Bul bir ayal üçün hicrat kıldı degende Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul hadisini aytat. İnnemel amali bin niyat deydi. Amaldar niyetke жараша bağlanat da atat. Sebep degende oşol ele amal bolup atat. Tigileri de hicrat amalını atkarap atat. Bul da hicratты atkarap atat. Birok bul adam menen hicrattın bulga tandık bolgon hicrat menen bayıgı Allah üçün bolgon hicrattın ayırması ötө çoң. Oşol ayırmanın ortogo emne koydu degende жүрөгүндөгү ihlas koyup atat degen söz. Gördüңүздөр mü? Жүрөгүндөгү ihlas koyup atat. Oşon için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ga bir günü Hazreti Abu Talib gelip durup oşunda müşrikler anı jiberet. Sen anın ağasın barıp durup pikirinden kaytsın. Gereği yok kızı çuğulgan. Ne kılat kızı çuğulup o yerde? Жақсы жашап atpayız. Mana Mekke'nin tegireginde emneler, kudayçalar, putta var, tiginde mınday, akçağız жақсы gelip atat, bay жашап ataz. Emne bizdin sistemamızı buzup atat bul. Men hazır bizdin tilmenen süylep atam. Düşünüktü bul maseleni. Sistema, ekonomikалық sistema ornotulgan, bütün neresi ornotulgan. Ha? İşte atat saattay. Birok Muhammed gelip durup bütün nerseni buzup atat. Bolbayt deytme onunlar. La ilahe illallah menen buzup atat. Moğollarga ibadat kılbagıla deyt. Sen ne oltasыңар? Allah var. Allah жалгыз. Bir gana ağa ibadat kıla dep çakırıp atat. Jok. Mınday türde ora turgan bolsok, baylığımız da ketet, biylигибиz da ketet, bütün nersebizge, ak söylüğüzüne işlerseniz kalbayt deyt dagın, Abu Talib jiberet. Bak. Ayt özüңdün inine emne kılsın, kaytsın bul жерден. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem joabı ne oldu karasaňızlar? İhlasdуулуктун туу чокусун көрсөттü. İhlasdуулук nemesini көрсөттü? Tуу çokусун көрсөттü Peygamberimiz. Aytты. Ağam on koluma kündü verişse deydi. On koluma kündü verişse, sol koluma aydı verişse, pikirimden kaytpayım deydi. Mence bul dindi alamga jayam, vazipamdı atkaram, je bolsa bul jolda can berem deydi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Anan gelip bu sözdü uqqandan keyin müşrikler gelip turup aytat: "Ey Muhammed, arabızda bi bolom desең, bi seni kılalı deydi. En bay bolom desең, senin niyetin emne de düşünböy жатышат da bular. Düşünböy жатат. Bul emne kalap atat. Bi bolom da atasың mı? Bizdi başkaram deysiň mi? Problema yok. Pikiriňden kayt, bizdin başçımız bolosуң deydi. Emne kalap baylık mı? Baylıktın Mekke'nin baylığın barını sağa bereli deydi. En bayvı sen bolosуң deydi. Emne? Sulu ayallardı kalap atasың mı? En sulu ustu sağa bereli deydi. Senin ayalın bolsun deydi. Dep aytat dagı. Peygamberimizin joabı ne oldu? Biligiňer dagı, baylığıňar dagı, ayallar dagı, bulardın bardığı mağa gereği yok deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Menin bir ele kalom bar sizlerden. Allah'tan başka hiç kimge sıyınbagıla deydi. İhlasdуулуктун туу чокусу. Oşonduktan alımlar aytat. İhlasdуулук emnege okşoş. Bir nersenin çokusunda turuğa okşoş deydi. Je to'nun çokusu, je munaranın çokusu, je bolsa bul meçittin çokusu var. Oşol çokuda turu sıyaktı deydi. Ötö kıyın. Adam balası ihlasdуулукту 24 saat saktaş üçün bir nersenin üstünde çokusunda
туруу сыяктуу болот дейт. Ошон үчүн Зыннуни Мысри деген чоң аалым бар. Ошонун бир сөзү бар, айтат. Инсандардын баардыгы уктап жатат, алымдардан башка. Алымдардын баардыгы уктап жатат, илимине амал кылгандардан башка. Илимине амал кылгандардын баардыгы уктап жатат, ыхластуулардан башка. Ыхластуулар болсо, ыхластуулугун жоготуу менен бетме-бет турушат дейт, карасаңыздар. Өтө оор бир сөз. Адам болуу, алым болуу, илимине амал кылуу жетишсиз деп атат. Булардын баардыгын түйүндө бир нерсе жатат, ыхластуу болуш дейт. Бирок 24 саат ыхласын сактоо бир нерсенин бир чокунун үстүндө өзүнү сактап калуу сыяктуу болот дейт. Ыхластуулук ошондой оор нерсе деген сөз. Экинчи бир мисал алып келейин, иншалла түшүнөсүңөр ыхластуулуктун канчалык деңгээлде чоң бир нерсе экендигин. Муса алейхиссалам. Муса алейхиссалам Алланын жакын пайгамбарлардан, улуу 6 пайгамбарлардан бирөөсү болгон. Фараондон качып, дин душмандардан качып Мадьянга барат, билесиңер. Шуайб алейхиссаламдын болгон жерине барат. Риваяттарда ошол Шуайб алейхиссалам деп айтышат. Аят Кур'анда өтө кызык аят. Валамма варада ма'a Мадьяна важада алейхи умматан минан наси яскуна ва важада мин дунихим имраатейни тазудан. Муса алейхиссалам өтө алыс бир жолдон өтөт. Риваяттарда 8 күн Муса алейхиссалам оозуна эч нерсе алган эмес. 8 күн оозуна эч нерсе алган эмес. Мадьян кудугуна келгенде бир топ инсандарды көрөт. Ал инсандар кудуктан суу чыгарып, малын сугарган болот. Бирок эки аялды көрөт, малдарын эмне айдап туруп бир чекеде тургандарын көрөт дагы. Муса алейхиссалам кетти, эки аялга айтат, силерге эмне болду деп айтат. Эмне үчүн сугарбай жатасыңар дегенде, бул эки аялдын өтө кызык эмнеси бар, жооптору бар. Қалата ла насқи хатта юсдира риау ва абуна шейхун кабир. Биз эмне деп атат? Биз тигилерге аралашсак малдарыбыз аралашып кетет, анан бөлүү кыйын боло тургандыгы үчүн биз күтүп жатабыз. Могу эркектер качан сугарып бүткөндөн кийин барып малдарыбызды сугарабыз. Себеби анткени атабыз өтө картаң киши. Ал келип могу жерге аралаша албайт. Ошон үчүн биз аялдар катары экөөбүз келип могу жерде малдарды сугарып атабыз дегенде Муса алейхиссалам барат дагы 8 күн жебеген. Такаты жок, күчү жок. Баягы эркектер сугарып бүткөндөн кийин анан кудуктун үстүнө чоң ташты коюп коет. Ал чоң ташты дейт 8, 9, 10 киши аран көтөрүп кудуктун оозун ачышат эле дейт да. Муса алейхиссалам жалгыз 8 күн жебеген ошол ташты көтөрүп туруп, кудуктун оозун ачып туруп, такаты жок, күчү жок, суу чыгарып берет дагы тигилерге эмне малдарын сугарат. Карасаңыздар. Муса алейхиссалам сугарып бүткөндөн кийин فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Сугарып бүткөндөн кийин эмне кылды дейт? Такыр күчү жок болуп калды. Аран бир дарактын астына барды дагы, жатып алды дагы, дарактын астына жатып туруп, эмне Алла Таалага дуа кылды дейт, карасаңыздар. Айтты: "Факала Рабби, эй Раббим, инни лима анзалта илайя мин хайрин факир." Эй Раббим, азыркы учурда сен мага түшүрө турган жакшылыктарга, нематтарга, эмне сенин жардамга өтө чоң муктачтыгым бар. Мен факирмин ошого дейт. Өтө муктачмын деп дарактын түйүнө жатып алат. Ошондо байги эки аял Шуайб алейхиссаламдын кыздары болот. Шуайб пайгамбардын эки кызы болот. Келип туруп ошондо да келгенде атасы таң калат. Аябай тез келишти. Эмне болду мынчалык тез? Малды сугарабы калбалына деген жок. Тиякта эмнени көрдүк? Паланча киши бизге жардам берди дегенде айтып бергенден кийин чакыргыла дейт. Муса алейхиссаламды. Муса алейхиссаламды чакырышат, ошондо аятты карагыла. Фажаатху ихдахума тамши аля истихя. Ошол экөөдөн бирөөсү уялып Муса алейхиссалам жанына келди дейт, карасаңыздар. Уялып. Hazreti Omar айтат, кантип уял десе,
ошончолук уялгандыктан келатканда дейт, үстүнө дейт баягы менин хижаптап коебуз азыр биз, үстүнө жапкан эмесини. Жап алды дагы ал жетишпегенсиз бетин жап алып туруп мындай акырын жакындады дейт да. Азырет Омардын сөзү бу. Көрдүңөрбү? Аял заттын эң биринчи аял кылган сыпаты эмне десе, уялчак болуусу. Уялбаган аялдан жакшылык жок туугандар. Жаштар, силер карай турган сыпат эмне билесиңерби? Үйлөнүп аткан учурда уялып уялбагандын карагыла. Ал-хаяу минал иман. Уялуу имандан дейт. Иманды болуп туруп уялбай турган болсо, демек тарбия көрбөгөн бир аял зат деген сөз. Кирбей эле коеюнчу, аз кирсек чыгып кетебиз темадан. Эми караңыздар. Уялып келиптирби? Ооба, уялып келди. Анан эмне дейт ошондо? Фажаатху ихдахума, окудук ошону. Қалат инна аби ядаука лиежизияка ажра ма сакайта лана. Сен бизге ошондой жардам берип, малыбызды сугарган үчүн атам сени чакырып атат. Сага ошонун эмнесин берет дейт, сыйлыгын берем деп атат дегенде, Муса алейхиссалам барат. Бирок Муса алейхиссалам кетип атканда, тиги кыз алдына өттү да. Алдына өткөндүгүн айтты. Эй дейт. Аркама өт деп айтат. Алдыма өтпө дейт, карасаңыздар. Аркама өт деп, аркасына тур. Эгерде мен жолду мындай таба албай калсам, таш ыргытасың дейт. Тура эмес кетип атасың деп. Таш ыргытасың. Үнүңдү чыгарып туруп, эй Муса, же тигинде мындай атын ким жакшысыңбы, палан жапысынан жок. Бизде болса кызыңды жиберсең, уже дружка подружка болуп үйгө жетелип келет, Кудай сактасын, эй. Эмне даже Муса алейхиссалам эмне дейт? Таш ыргытасың дейт да. Арасында диалог жок деген сөздү айтып атпайбы бул жерде? Жок диалог. Кыздарды ошону тарбиялаш керекпиз, туугандар. Туурабы, туура эмеспи? Макул, кыскартайын бир аз. Анан эмне болду? Муса алейхиссалам кирди, иши кылып киргенден кийин тамак алдына тамак алып келсе, албайт тамакты. 800 жебеген, чоң ташты көтөргөн, эми өлөйүн деген киши да, башкача айтканда. Менже Шуайб алейхиссалам айтат, эмне болду десе, биз ошондой бир үй бүлөбүз дейт. Дүйнөнүн бардыгын Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылынган бир амалды алмаштырбайбыз дейт, кара. Анан кызды карасаңар, өтө күчтүү жана эмне деп атат? Өтө ишеничтүү деп атат. Күчтүүсү көрбөдүбү? Такаты жок, күчү жок, байгы чоң ташты көтөрүп атпайбы? Күчтүүлүгүн ошону айтып атат. Ишеничтүү деген сөз алдына өткөндө эмне деди? Эй кыз, артыма түш деп атат. Көрдүңүздөрбү? Жаман ниетте эмес такыр эле. Биз кайдан бизге азыр болсо алдыга түшүрүп коебуз азыр. Сен жол көрсөт деп. Аркасынан эмне бар кылбайсың? Аллах алам да, буну айтпай эле коеюн иншалла. Муса артыма түш деп атат, кара. Субханаллахи ва субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Ихластуулук деген ошол. Ихластуулук деген ошол. Кылган ишибизди бир гана Алла Таала ыраазычылыгы үчүн. Ошондо гана жетебиз биз. Субхана раббика алхамдулиллахи раббил аламин.